Президент Сооронбай Жээнбеков чек арадагы коопсуздукту камсыз кылуу боюнча, анын ичинде Баткендеги кыргыз-тажик чек арасындагы көйгөй боюнча кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Жээнбеков чек арадагы коопсуздукту камсыз кылуу, коңшу мамлекеттер менен чек ара жаатында кызматташуу жана чек арага жакын жайгашкан аймактардын инфраструктурасын жакшыртууга мамлекет артыкчылык бере турганын айтты. Бул көйгөйлөрдү комплекстүү түрдө чечиш керек. Ага бийлик бутактарынын бардыгы катышуусу кажет. Муну менен катар эл арасындагы алдын алуу жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл, деди Жээнбеков. Кыргыз-тажик чек арасында болгон окуя боюнча акыркы маалыматты чек ара кызматынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жетекчилери берди. Ошондой эле транспорт жана жолдор министри менен саламаттыкты сактоо министри да жасалган иштер боюнча кабарлашты. Аталган жыйынга жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, генералдык штабтын жетек Райымберди Дүйшөнбиев, башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов жана башкалар катышты. Эске салсак, кыргыз-тажик чек арасында чатак 22-июль күнү чыккан. Аксай жана Ворух айылдарынын жашоочулары чырдаша кеткен. Воруктун тургундары кыштактан кире беришине желек орнотмокчу болушканда аксайлыктар каршы чыккан. Кайма айтыш учурунда бирин-бирин ташка алып ок атылган. Мунун кесепетинен 14 кыргызстандык жаракат алган болчу. Ал эми 23-жылда тажик тараптан 2 рет ок атылып, кыргызстандык чек арачылардын бирөө жарадар болгон. Кечээ жолдор жабылып, нааразы болгон эл Баткен облустук администрациясынын алдына митингге чогулушкан. 25-июлда эртең менен тосулган жолдор ачылып, Баткен шаарына убактылуу көчүрүлүп келген 700дөй киши үйлөрүнө кайткан. Бишкектин чогортосунда студент кызды зордуктап өлтүргөндөр 20 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу жогорку соттун расмий сайтында айтылат. Каргаша 2017-жылдын күз айларында болгон. Анда эки жаран жаңы таанышкан жаш кызды аракка тойгузган. Андан соң курулушу бүт эле көп кабаттуу үйдүн жер төлөөсүнө алып келип, экөөлөп зордуктап, катуу сабап таштап кеткен. Сот отурумда айыпталуучулар кылганын жарым-жартылай мойнуна алган. Биз көчөдө арак ичип отуруп, кыздын каршылыгы жок эле жыныстык катнашка барганбыз. Ошол маалда ал колумдан тиштеп жибергенде ачуум келип бир нече жолу уруп жибергем. Ал жатып калганда отвертка менен бетке жана моюнга сайгам деп көрсөтмө берген соттолуучулардын бири. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына ылайык маркумдун жыныстык органы жана көтөн чучугу катуу жабыркаган. Бети башы буту колу көк ала болуп, денесинин учтуу нерсе сайылган. Жаш кызды ата-энеси бир жумадан кийин өлүк канадан таап, тишин карап гана тааныган. Себеби ал өтө көп жаракат алган. Фемида өкүлдөрү мыкаачылардын мал мүлкүн конфискациялоо менен 20 жылга кести. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев Орусиянын президенти Путин менен Кыргызстандагы жана чөлкөмдөгү саясий абал боюнча сүйлөшкөнүн билдирди. Анын мындай билдирүүсүн Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Facebook'тагы баракчасына жарыялады. Анда Орусиянын Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү экенин дагы бир жолу тастыкталганы белгиленип, бирок ички маселебизди биз өзүбүз чечишибиз керек деп айтылат. Жолдубаеванын маалыматында Атамбаевдин төмөнкү сөздөрү келтирилген. Азыркы бийлик мыйзам талаасына кайтып келиши керек. Алар соттогу иштерди кароодо калыстык көрсөтүп, атаандаштарына саясий куугунтукту токтотуш керек. Менин тарапташтарым шайлоого кабатырланбай даярданууга мүмкүнчүлүк алышы зарыл. Бул жөнүндө Владимир Путин Владимирович Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшүүгө ниеттенүүдө. Биз тараптан Жээнбековдун ушундай кадамдарды көрсөк, оппозициянын күн тартиби дары өзгөрөт, саясий чыңалуу төмөндөйт. Биз да Кыргызстандын келечеги үчүн ушуну каалайбыз. Ошондой эле КСБнын 3-июлдагы митингинде бийликке коюлган талаптар боюнча жыйынтык күтөөрүн билдирди.